Assalamu alaikum, urmattуу Kırgız kalkım. Ayt mayramыңар менен. Алла Таала ушундай улуу өзү белгилеген майрамда ар бирибиздин үйүбүзгө ыйман берип, береке берип, мамлекетибизди кыйынчылыктан куткарсын. Ар бир кыргыздын жүрөгүнө чындыкты орнотуп, Kırgız'tı birbirini süyünü Allah Taala ornossun. Hiç kaçan bölünböylü, tileşbeyli, elimiz üçün, cerimiz üçün alakanday Kırgız bir bololu. Hiç kaçan bölünböylü, uşul ıntımaktı bizge ulu jaratkan bersin. Biz hiç kim birbiribizdi günöylöylü. Birbiribizdi günöylöp biz jakşılıkka jetpeybiz. Biz hiç kaçan uşinti birbiribizdi kamap korrupsiyаны жеңе албайбыз. Biz жаштайыбыздан баштайлы. Келечекти тарбиялайлы. Өтүп кеткен алдыңкы муун аксакалдар менен тирешип жакшылыкка жетпейбиз. Аталар кетирген катаны биз оңдойлу. Акаев кандай эмне болсо да 70 ашып калган ал биздин аталарыбыз, бабаларыбыз, биздин биринчи саясатчыларыбызга кирет. Biz alardın katazın ayıptavaylı. Balkim alardın bir katazın 10 jakşılığı cevap keter. Alar adam balası babalarыбыз aytkan жаңылбас til bolboyt, müdürülbös tuyak bolboyt degen. Men degen gülük dağı жаңылып müdürülöt. Men degen çıgan gerek bolsa paygambarlar da tilinen жаңылат экен. Ошондуктан келгиле ушундай бири-бирибизди айыптабайлы, ынтымакта бололу. Бабалардын кетирген каталарын кечирели. Биз келе жаткан кийинки муундарга туура саясатты, туура жолду, туура үлгүнү кармайлы. Биз тирешип дүйнөгө уят болбойлу. Ошондуктан мен президентибизге да кайрылат элем. Баарына чекит коюңуз. Мына орозонун күнүндө bir айдан бери мына чоң казат менен жана көптөгөн жаштардын ортосунда, ак селинин ортосунда көптөгөн мына тирештер болуп атат. Мындан кийин уланбасын. Буга өзүңүз чекит коюңуз. Коррупция менен күрөшүш үчүн ар бир адамдын жүрөгү менен күрөшүш керек. Bir 3-4 adamды камап коюш менен коррупция эч качан токтобойт. Жалпы Кыргызга идеология жүрөгүнө коррупцияны боктон жаман көрө турган идеологияны орнотуш керек. Мына ошондо гана жеңебиз. Эч убакта балта менен, күч менен жакшылыкка жетпейбиз. Биз дайыма акыл менен, ыйман менен, адеп менен жетебиз. Ошондуктан тирешпей, күрөшпөй, biz dүйнөгө уят болбостон баарыбыз бир болуп, biz ыйман менен, адеп менен өтүп кеткен иш үчүн бири-бирибизди айыптабай, алдыдагы боло жаткан бүгүнкү иш үчүн күрөшөлү. Келгиле кыргыз калкым ынтымакта бололу. Келгиле мамлекетибиз үчүн biz күрөшөлү. Elibizdi, ceribizdi süye turgan bolsok biz jeke kızıkçılıktardı chetте kалтырып mamleketimizdin, mına prezidentimizdin sayasatın koldoп, kuvattap, kıyınçılık gündö uruş talaştı көбөйтпөстөн elibиз үчүн баарыбыз бир бололу. Ошон үчүн түндүк дебей, түштүк дебей, аксы дебей, ош дебей, жалабат чүй, баткен дебей, Kırgızstanım dep жашайлы, Kırgızım dep жашайлы. Ulutum, uruğum debestен Kırgızım dep жашайлы, elim dep жашайлы. Ар bir adamdın жүрөгү соккондо Kırgız, Kırgız, Kırgızстаным dep соксун. Мына ушундай идеологияны biz келе жаткан муунга даярдайлы. Biz babalar менен урушуп жакшылыкты таппайбыз. Бул Кубанычбек Жумалиевдер, Аскар Акаев алдыдагы мына
Аксакалдар булар кандай болсо да биздин бабаларыбыз. Биз булардын каталарын кечириш керекбиз эгерде чындап ката кылган болсо. Биз жашпыз. Биз өзүбүз куралы мындан кийинки жолду мамлекетибиз үчүн күрөшөлү. Андан көрө талашып тартышпастан жакшылыкта жаңы идеяларды, жаңы программалар менен чыгып, ошондой бизнесмендерге биз жол көрсөтүп, алар акчасын сарптап, ушундай мамлекетибиз үчүн көптөгөн ишканаларды түзөлү, куралы, келгиле элибиз ынтымактуу болсун. Ынтымак болгон жеке береке кирет. Эгерде биз ынтымакты жоготуп ала турган болсок, ынтымакты биз кайра 100 миллиард доллар менен дагы кайтарып келе албайбыз. Бул ынтымак Кудай тарабынан бериле турган нерсе. Бул Кудай тарабынан бериле турган ынтымактын шарттарын бабалар да айтып койгон. Bir майда кичинекей пайда үчүн тирешпегиле. Bir 2-3 milyar доллар үчүн тирешем деп биз 100 жылдап, 50 жылдап биз ынтымагыбызды кетиребиз. Кыргыз элинин бири-бирине болгон душмандыгын өстүрөбүз. Ошон үчүн мен айтат элем, ынтымактуу болойлу. Келгиле достор, баарыбыз биригип, мамлекетибизде бир саясатчыны, бир президентибизди ээрчили, мына укук таласын президентибизге коюп берели. Президентибиз өзү көзөмөлдөсүн, биз жөн гана өзүбүздүн ишибизди кылайлы. Бардык эл саясатчы болуп кетсек болбойт, жарашпайт. Келгиле туугандар, ынтымактуу болойлу.